Экспо 2017 көргөзмөсүндө тааныштырылган 105 чет өлкөлүк жана 28 казакстандык технология тандалып иш жүзүнө ашырылат. Алардын ишмердүүлүгү экологияны коргоого, ресурстарды үнөмдөөгө, эффективдүү пайдаланууга багытталып, мунай, газ, көмүр өнөр-жай, электр энергиясы, экология тармактарын камтыйт. Бул тууралуу энергетика министри Канат Босунбаев маалымдады. Чыныгы иш жүзүнө ашырыла турган долбоорлордун тизмеси улуттук компаниялар менен аймак башчыларына жиберилген. Азыркы тапта жергиликтүү аткаруучу органдар 40, ал эми жеке компаниялар 15 технологияны өндүрүшкө киргизүүнү көздөп жатышат. Көмүр өнеркәсібі багыты боюнча 3 технология таңдалды. Бул технология Көмүр өнөр-жай багыты боюнча 3 технология тандалды. Ал технологиялар 2019-20 жылдары киргизилет. Экология багыты боюнча акимдер менен компаниялар атамекендик жана өнөр-жай акма сууларын тазартуу, аба сапатын көзөмөлдөө жана калдыктарын башкаруу тармагындагы 31 технологияны тандап алышты. Акимдер менен компаниялар ушул технологияларды бекитилген жол карталарын киргизүү боюнча жигердүү иш жасап жатышат. жол карталарын сайкес энгизүү боюнча белсенди жумуштар жүргүзүлүп жатыр. Министрдин айтымында азыркы убакытта 16 долбоор ийгиликтүү ишке ашкан. Алар акимдер тарабынан ишке ашырылып жатат. Казакстан үчүн кызыктуу деп таанылган илимий жаңычылыктардын арасында америкалык гидравликалык түзмөктөр, немистин шамал станциялары, Кытайдын күн аккумуляторлору сыяктуу долбоорлору бар. Казакстандык окумуштуулардын ойлоп тапкандары жана технологиялары да ишке ашырылууда. Галым Алимгазинин СН-62 маркалы жылуу соргусу. Окумуштуу Алимгазинин ГЭС М-62 долбоору Коостанай облусунун Аулие Көл районунда күн энергиясынын эсебинен сууну жылытуу үчүн колдонулуп жатат. Мындан башка бул технология 2018 жылы Павлодар жана Алматы облустарынын акимчиликтери тарабынан киргизилген. Окумуштуу Болотовдун шамал ротордук турбина долбоору Коостанай аймагында ишке ашырылып жатат. Үчүнчү окумуштуу Жылкашинованын Экспо көргөзмөсүндө көрсөтүлгөн кубаты 500 киловатт колдуксуз эффективдүү Чакан суу электр станциясы долбоору Чыгыш Казакстан облусунда Риттер шаарында Кедровка дарыясында ишке ашырылган. Каласындагы Кедровка өзенинде ишке ашырылган. Астанадагы Экспо көргөзмөсү келечек энергиясы ураны менен өткөн. Ири иш-чара өлкөдө жашыл технологиялардын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизди. Аталган тармакка чет өлкөлүк инвестиция көлөмү өсүп, ири долбоорлор ишке ашты. Ерейментау Шамал паркы, Маңгыстау облусунун Мунайлы районундагы ири күн станциясы, Арнасай Жашыл айылы алардын бир бөлүгү гана. Быйыл Казакстанда биринчи жолу кайра жанма энергия булактарынан алына турган энергия аукциону өткөрүлдү. Маңгыстау жана Акмола облустарында чет өлкөлүк инвесторлордун каржылоосу менен ири шамал станциялары салына турган болду. Экспо шаарчасында курулган эл аралык жашыл технологиялар жана инвестициялык долбоорлор борбору жаңы идеялар ишке аша турган инновациялык аянтка айланат. Агро өнөр-жай комплексиндеги эмгек өнүмдүүлүгүн жана иштетилген айыл чарба өндүрүштөрүнүн экспортун жогорулатуу. Казакстандын президенти өз кайрылуусунда ушундай милдет койду. Айыл чарбасынын мүмкүнчүлүктөрү дыйканчылык талааларынын жарамдуулугуна да байланыштуу. Ушул багытта Казакстандагы сугарылуучу дыйканчылык талааларынын көлөмү дагы 610 000 гектарга көбөйтүлөт. Ал үчүн ирригациялык системаларды калыбына келтирүү иштери колго алынган. Мисалы, Алматы облусунун Эскелди районунда 22 000 гектар суга талаалары бар. Аны кеңейтүү үчүн быйыл узундугу 300 чакырымга жете турган ирригациялык системалар тазартылат. Жаңы 77 гидротүйүн салынат. Осы жұмыстар аяқталып Ушул иштер аткарылып бүтсө, биздин райондо 4262 гектар суга жер жаңыртылат. Бул мыкты жардам, чоң жумуш. жақсы көмек, үлкен жұмыс. Быйыл жети суулуктар буурчак, кант кызылчасы, жүгөрү өсүмдүктөрүн 5000 гектарга көбөйтүштү. Быйыл өсүмдүктөрдүн өнүмдүүлүгү жаңы технология аркылуу жогорулайт. Белгилей кетсек, райондо күздүк буудай орула баштады. Комбайнчылардын айтымында ар бир гектардан 50 центнерден өндүрүш алынууда. Настроение хорошее. Маанайыбыз жакшы, буудай коюу чыкты. Убирать такой хлеб. Быйыл облуста сугат талааларынын көлөмү 5000 гектарга көбөйтүлүп, 3 жылдан кийин ал 120 000 гектарга жетет.
Казакстан аймактарынын туристтик тартымдуулугу өзгөчө. Саякатчылардын табити менен талабына ылайык багыттар арбын. Мисалы, Түркистан облусундагы Созак районунун көрүнүктүү жерлерин кыдырууга быйыл 3000ден ашуун турист келген. Адистердин божомолу боюнча жыл айыгына чейин саякатчылардын саны 4000ден ашат. Райондо туристтерди көркөм табиятынан башка тарыхый объекттер кызыктырат. Жаңыдан даярдалган туристтик багыттарга Ысқақ Баб, Кара Бура, Ак Бийкеч күмбөздөрү кирген. Созак айылындагы Канайы Хак мечити да туристтерди өзүнө тартып турат. 19-кылымда салынган байыркы мечиттин композициясында Борбор Азия менен орус архитектурасынын элементтери бирге колдонулган. Ар кайсы жылы ар кандай максаттарда пайдаланганына карабастан, мечиттин бардык бөлүгү, ички оймолору да бузулбай сакталып калган. Мечиттин узундугу 34 метр. Мечиттин узундугу 34 метр, туурасы 15 метр, дубалынын калыңдыгы 1,5 метр. Мечиттин оймо чиймелери, жыгачтары, кыштары, сырдалган өңү эч өзгөрбөй, ошол калыбында сакталып калган. Ал эми Павлодар облусунун Баянауыл районунда экологиялык велотуризм долбоору ишке ашып жатат. Жергиликтүү мектеп-интернат коомдук инвестициялар программасы боюнча 1 миллион теңге көлөмүндө кичи грант утуп алган. Бул каражатка алынган 15 шайтан араба азыр окуучулар үчүн киреше булагына айланган. Азыркы кийинки убакытта туризм саласы Баянауылда өркөндөп келет. Азыр туризм тармагы Баянауылда өнүгүп келе жатат. Ошого байланыштуу туристтер коңшу облустардан көп келүүдө. Келечекте түшкөн каражатка шайтан араба түрлөрүн көбөйтсөк деген ойлор бар. Вело көлүк түрлөрүн көбөйтсек деген ойда бар. Шайтан араба менен саякатка чыккан туристтер Баянауылдун көрүнүктүү жерлерин аралап, табият кереметтерин өз көздөрү менен көрө алышат. Заманбап Казакстан кандай? Бул суроого чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү өз көз караштарын сунушташты. Тышкы иштер министрлигинде 5-салттуу Казакстан чет өлкөлүк ЖМКнын көзү менен аттуу сынак жыйынтыкталды. 80 жумуштун ичинен 5-өө тандалып алынган. Ал макалаларда чет өлкөлүк журналисттер казакстандык саясат, экономика жана коомчулуктун жашоосуна байланыштуу өз көз караштарын жеткирүүгө аракет кылышкан. Быйыл сынакка АКШ, Германия, Улуу Британия, Индия жана Өзбекстандык катышуучулар жеңүүчү аталышты. Өзгөчөлөнгөндөрдү сынактын уюштуруучулары Казакстанда тосуп алышты. Жеңүүчүлөр Алматы, Астана шаарлары жана Бурабай курортунда болушту. Алар өз эмгектерине ар кандай темаларды камтышкан. Мисалы, сынактын жеңүүчүсү Улукбек Шоназаров өз макаласында Борбор Азия өлкөлөрүнүн биримдиги тууралуу жазган. Биздин жамаабыз Өзбекстан Милли акбарат агенттиги Казакстанда өткөзүлгөн Казакстан Коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрү менен жакшы карым-катнашты орнотуу Өзбекстандын сырткы саясатынын негизги багыттарынын бири. Казакстан менен эки жактуу өнөктөштүктү ишке ашырдык. Бул нерсеге Казакстандагы быйылкы жылдын Өзбекстан жылы болуп жарыяланышы далил деп ойлойм. Америкалык Forbes журналисти Александр Липовцев өз материалында Казакстандын эгемендүүлүктү алгандан бери жетишкен ийгиликтерине көңүл бурган. Ал Казакстандын ааламдык өзгөрүүлөрдү ишке ашыргандыгы тууралуу жазган. Казахстан стал намного более другим, чем я его знаю, поэтому для Казакстан жигердүү өнүгүп келе жатат. Менин Америкага көчүп кеткениме көп убакыт болду. Ошондуктан Астана мен үчүн жаңы шаар. Бул шаарды турист сыяктуу кыдырам. Мен 7 айында бул жерге медиа турга келгем. Таң калганымды жашыра албайм. с медиатуром, и то, что нам показали, для меня было именно чудесами. Астанада Акмола салгылашуусунун 180 жылдыгына карай илимий таанып билүүчүлүк конференциясы өттү. Иш-чарага Кенесары хандын кол башчысы Шубуртпалы Баатырдын урпактары демилгечи болушту. Алардын катарында Ирандан келген сыйлуу коноктор бар. Тектүү урпак бабаларынын эрдигин изилдеп көпчүлүккө үлгү кылып келет. Конференция алкагында Астанадагы Агыбай Баатыр көчөсүндө чоң эстелик пайда болоору айтылды. Ошондой эле Шубуртпалы Санжырасы китебинин тушоосу кесилди. Астананын төрүндө Көкбел деген зират бар. Бұл зиратқа 500 жылдай болады. Сол көне зиратта үлкен қорында үлкен бабалар жатат. Астананын төрүндө чоң Көкбел мүрзөсү бар. 500 жылдык байыркы мүрзөдө бабалар жатат. Ошол 180 жыл мурун 200-300 баатыр жерге берилген. Иш-чара ошого байланыштуу. Казак калкы ири согуштан өтсө да таш ыркап калган жок. Ол мәселен үлкен соғыс өтсе де, ол кезде де үлкен қатты шайқас болса да, бірақ қазақтың рухы сөнген жоқ.
Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы Кырчын капчыгайында байыркы жоокердин мүрзөсү табылды. Мындай өзгөчө экспонат курулуш иштеринин алкагында аныкталды. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жерге берилген адам мындан 2300 жыл мурун өмүр сүргөн. Судя по зубам, скорее всего, это среднего возраста. Вот так, зубы остались и челюсть. Тиштерине караганда ал орто жашта болгон. Тиштери менен жагы сакталып калган. Жерге берүү жол жобосуна карасак, ал беделдүү жоокер, керек болсо кол башчы болушу мүмкүн. Был знатным воином, либо вождем в крайнем случае. Баалуу экспонаттардын арасында окумуштуулар жебенин колоочу жана чеберчилик менен жасалган ат жабдыктарын да табышкан. Эми алар изилденген соң мамлекеттик тарыхый музейге жиберилет. Буюмдар табылган жерде 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көрүүчүлөрүнө арналган чатыр бар. Археологдор тобу өз жумуштарын кылдаттык менен аткарышты. Сак падышалары аймагы деп аталган аянтта 250 коргон бар. Бул жерде байыркы уруулардын белгилүү жоокерлери менен бийлери жердеген. Мүрзөлөрдүн басымдуу бөлүгү байыркы кезде тонолгон. Ошентсе да археологдор бул жерде дагы көп сыр сакталып жатат дешүүдө. Процесс исследования, да, местные также и местные чины также утверждали, что там... Изилдөө мезгилинде жергиликтүү чиндер бул жөн эле дөңсө. Бул жерде эч нерсе жок дешкен эле. Дал ушул жайда далай сырлар катылып жатканын далилдегим келди. Тазалоо иштеринен кийин диаметри 14 метр болгон коргон чыкты. Курганом, диаметром 14 метров. Токтогон курулуш иштери азыр кайра жанданды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жүздөгөн боз үйлөр тигилет. Туристтер бул жерде байыркы кыргыздардын конуштарын көрө алышат. Биринчи жолу Астанада уюштурулган Борбор Азия бий фестивали жыйынтыкталды. 2 аптага созулган иш-чарага Азия өлкөлөрүнөн 100дөн ашуун жаш талант катышты. Алар үчүн дүйнө жүзүнө белгилүү АКШ хореографтары Кэтрин Пилкингтон менен Тара Комптон мастер-класстарды өтүштү. Неоклассикалык балет, модерн, бродвей, импровизация, джаз жана хип-хоп сыяктуу бий түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрү тааныштырылды. It's the first time that this many countries Ушунча өлкөнүн бийчилери Астанада биринчи жолу жолугуп жатышат. Фестивалга катышуучулар өздөрүнө баа жеткис мол тажрыйба чогултту деп ойлойм. Бул жаш бийчилер жана биз үчүн ийгиликтүү болду. Анткени ар кандай маданият, ар түрдүү адамдар бир жерге чогулушту. Бардыгын бир постановкада айкалыштыруу үчүн күнү түн эмгектендик. 10 to 12 hours a day from repertory workshops, hip-hop. Иш-чарага Түркмөнстан, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия менен Казакстан өлкөлөрүнүн бийчи хореографтары келишти. Америкалык Пол Эмерсондун жетекчилиги менен алар Falling Man же кулап бара жаткан адам аттуу спектакльди көпчүлүккө тартуулашты. Спектакльде Нью-Йорк шаарынын турмуш тиричилиги көрсөтүлгөн. It's the hometown of Нью-Йорк менин туулган шаарым. Бийчилердин арасында да менин жердештерим бар. Биз анын сыймыктуу шаар экенин көрсөткүбүз келди. Кала адамдарга өмүрдүн кыйынчылыктарын жеңип чыгууга үйрөттү. and a number of years ago it went through a very difficult experience. Фестивалдын уюштуруучуларына АКШнын Астанадагы элчилиги жана Казак улуттук хореография академиясы демилгечи болду. Максаты мамлекеттер ортосундагы достукту бекемдөө. Аны менен катар Астананы Борбор Азиянын неоклассикалык жана контемпорари өнөрүнүн борборуна айландыруу. Это очень масштабное мероприятие, в котором стоит поучаствовать каждому танцору, каждому артисту, кто себя таким считает. Эти 2 недели прошли просто... Акыркы 2 жума өтө жогорку деңгээлде өттү. Убакыттын кантип өткөнүн байкабай калдык. Жаш бийчи катары АКШдан келген адистерден көп тажрыйба алдым. Көнүгүүлөрдүн жаңы түрлөрүн жана бий кыймылдарын үйрөндүм. Например, я танцую хип-хоп, уличные направления. Получила очень много интересной информации, новых навыков. Я приехала из России специально, чтобы поучаствовать в этом проекте. Ушул долбоорго катышуу үчүн атайын Орусиядан келдим. Мастер-класстар өтө жогорку деңгээлде өттү. Устаттардын адискөй чебер экенине күбөнүм жок. Алар биздин жүрөгүбүзгө жол таап, 2 аптанын ичинде көп нерсени үйрөтө алышты. Анын жыйынтыгын азыр көрдүңүздөр. И выдала сегодня то, что вы увидели на этой сцене.
Борбор Азия бий фестивали тейк айынын 22-синде башталып, 2 жумага уланды. Катышуучулар Астанада биринчи жолу өткөн маданий иш-чара салтка айланаарына үмүт артышууда. Кызыл Орду облустук музыкалык драма театрынын артисттери Шотландия борбору Эдинбург шаарында өнөр көрсөтүштү. Жамаат Фриндж эл аралык фестивалына катышып, Акбаян спектаклин сахналаштырышты. Сүйүү окуясынын айланасында негизделген 50 мүнөттүк спектаклде эки сүйүшкөндүн тагдыры чагылдырылат. Максат чет өлкөлүктөрдү казактын бай өнөрү, тарыхы жана маданияты менен жакындан тааныштыруу. Агылсын жеринин төрүндө казак тилинде, Англис аймагында казак тилинде казак артисттери казак спектаклин аткаруу бул эң сонун көрүнүш деп ойлойм. Биздин бул жака келишибизге облус акими колдоо көрсөттү. Спектакль чет өлкөлүктөр үчүн англис тилине которулуп, алдын ала китепче катары таратылган. Көрүүчүлөр эң сонун таасир алышкандыгын жашырышкан жок. Спектаклдин жардамы менен алар казактын улуттук маданий баалуулуктары менен тааныша алышты. Сиздердин маданиятыңыздар сыймыктанаарлык экенин түшүндүм. Ушул мезгилге чейин сиздердин өнөрүңүздөр боюнча такыр маалыматым жок эле. Бүгүн алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алдым. Жарым кылымдан ашуун тарыхы бар Кызыл Ордолук театр ар кандай жанрда спектакльдерди коюп келе жатышат. Татарстан, Түркия, Азербайжан мамлекеттеринде өткөн сынактарга катышып, ири жетишкендиктер менен кайтышкан. Ал эми Фриндж фестивалына казакстандык өнөр жамааты менен бирге дүйнөнүн 50 мамлекетинен 50 000 өнөр ээлери катышты. Иш-чара өтүп жаткан күндөрү Эдинбург көчөлөрү шаңга бөлөнөт. Салт дәстүрүмүздү, өнөрүмүздү, каада салттарыбызды, өнөрүбүздү, маданиятыбызды, кичи пейилдүүлүгүбүздү, меймандостугубузду көрсөтүп жатабыз. Чет аймак катары которулган Фриндж фестивалынын тарыхы тереңде жатат. 71 жыл мурун бир нече чыгармачылык топ Эдинбург эл аралык фестивали программасына кире албай калышат. Ошентип, алар өздөрүнчө иш-чара өткөрүүнү чечип, өз өнөрлөрүн көчө жолоочуларынын назарына сунушат. Сынчылардын алкышына татыган Фриндж ошондон бери Эдинбург эл аралык фестивали менен бирге өткөрүлүп келет. Жаңы форматтагы көргөзмө Астанада бий, ыр жана кол өнөрчүлүктү бириктирген Тамыз экспозициясы ачылды. Көргөзмөнүн мындай аталышы жөн жерден эмес. Тамыз же башоона жайдын акыркы айы, ал күйдүрү деген маанини берет. Бул айда күндүн ысыганынан улам чөптөрдүн баштары саргайып, куурай баштайт. Бышкан эгин орулат. Көргөзмөгө келүүчүлөр ошол чөптөр менен жүрүп, өзгөчө атмосфераны сезе алышат. Заманбап көргөзмөгө Алмагүл Меңлибаева, Рашид Нурекеев, Армат Бектас, Муниса Гулиева, Александр Барковский сыяктуу 13 казакстандык сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Жалпы 30дан ашуун чыгарма бар. Көргөзмө аяк-оона айынын аягына чейин уланат. Мы хотели объединить старое и новое, да? Мы смотрели работы, отбирали. Биз эски менен жаңыны бириктирүүгө аракет кылдык. Чыгармалардын коомубузда болуп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу болооруна маани бердик. Тандоо кезинде да бул нерсени эстен чыгарган жокпуз. Картиналардын кооздугуна да өзгөчө көңүл бурулду. Темага ылайык болушун карадык. Көптөгөн эмгектер убакыт мейкиндигине байланыштуу. Очень много работ, которые говорят о времени, о трансформации. Это площадка для Бул чыгармачыл адамдарга арналган офлайн аянт. Алар көргөзмө алкагында бири-бири менен таанышып, биргелешкен долбоорлорду пландай алышат. Ушундай өзгөчө аянт короону көздөгөнбүз. Бул көргөзмөнү бир нече иш-чаралардын бирикмеси катары караштырууга болот. Тажикстандын Истаравшан байыркы шаары тирүү музей десе болот. Тамыры тереңде жаткан кол өнөр түрлөрү ушул жерде жаңыртылып, келерки муунга үйрөтүлөт. Бүгүнкү күндө Истаравшанда 150 кол өнөр түрү жигердүү өнүктүрүлүүдө. Зергердик, тикмечилик, килем токуу, кумура жасоо, жыгач оюу, көркөм жазуу, устачылык жана башка өнөрлөр. Кумурачылар, усталар, зергерлер калктын байыртадан келе жаткан кесип түрлөрүн жаштарга үйрөтүп, улантып келишүүдө. Улуттук кол өнөрчүлүккө жогору кызыгуу менен карап, өздөрүгө кызыккан жаштар да аз эмес. Кол өнөрчүлөр шаары Истаравшанга келген конокторду өзгөчө атмосферасы менен таң калтырат. Шаар ичинде күндө майрам. Ал эми эс алуу күндөрү ар түрдүү маданий оюн-зок иш-чаралар, концерттер жана бий кечелери уюштурулат.